Онлайн курс окуган жакшыбы же курска барып окуган жакшыбы дейт. Бул жөнүндө айттым. Онлайн курстун дагы түрү бар. Онлайнда жазылган платформада окусаңыз кыйыныраак болуп калат. Эгерде онлайн бирок живой инструктор менен окусаңыз, ошол жеңилирээк болот. Себеби суроолоруңузду сурайсыз, группалаштар болот. Мисалы азыр Жылдыз Академиянын Дискордто каналдары бар. Ошол жакта студенттер 24 саат жүргөн болот. Мен качан кирсем, студенттер ар кандай каналдарда өзүнүн темаларын талкуулап аткан болот. Ошол себептен IT окуганда, IT'де иштегенде networking деп коет. Чөйрөнүн бири-бирине жардам берген каналдардын бар болгону бул пайдалуу. Адам оңолом десе, айлана чөйрөсүн оңдош керек. Себеби адамда төрөлгөндөн баштап ата-эне, мектептен сырткары анын чөйрөсү болот. Жашаган шаары, жашаган айылы, жашаган ошол чөйрөсү кандай болсо, адам ошондой тарбия алып чыгат. Ошол себептен эгерде жакшы жака өнүгүп, жакшы жака бурулгуңуз келсе, анда чөйрөнү өзгөртүш керек. Досторду дагы сизге окшогон, өнүккүсү келген, билим алгысы келген, ITге окугусу келген, жаркын жашоону кургусу келген адамдар менен дос болуп, ошолор менен алдыга жылыш керек. Көптөгөн мекендештерибиз жаркын жашоо курайыл деп четке чыгышат. Алар күчтүү адамдар, ошол үчүн алар IT окуса дагы сөзсүз ийгиликтерди жарата алат. Junior деген жаңы курсту бүтүп, ишке жумуш издегенде junior дегенди издесеңиз, требованиялары аз болот, компанияга алып барып, ошол жерден өздөрү сизге үйрөтүп, программисттердин арасына кошуп алат. Ошол башталгыч программистти junior деп айтышат англисче. iOS бул Apple компьютерлеринин программаларын, applicationдерин үйрөткөн үчүн iOS бүт жерде кымбат болот. iOS developer, iOS программисттер дагы көп акча алышат. Жылдыз Академия жөнүндө суроолордун баарын ошол Жылдыз Академиянын Instagram баракчасына жазыңыз, же чалыңыз, же жылдыз.com деп вебсайтына кирип, ошол жактан маалымат алсаңыз болот. Ар бир адамдын өзүнүн жагдайы бар, өзүнүн чөнтөгүнө жараша тандаш керек. Эч кимди мажбурлабайбыз. Жашоо сиздики. IT окуйм десеңиз, биз айткан кеңештерди колдонуп, 4-5 курсту изилдөө жасап, тизме түзүп, анан өзүңүзгө туура келген курсту тандасаңыз болот. Ошол курстардын арасында ошол Жылдыз Академияны бир вариант катары карап, барып, агайлар менен сүйлөшүп, анан тандаңыз. Жөн эле бир курсту угуп эле, анан ошого барып жазылып окуган дагы бул туура эмес. Сиз тандоо жасашыңыз керек. Эгерде сизге жакса, анан ошого окуш керек. Мен эле окутуп, мен эле жетелеп жүрүп, ментор болуңузчу деген суроолор бар да. Азыр биздин кылып аткан нерсе бул 1000 деген, 10 деген адамдарга жетип атат. 1000 деген окуучу, ошол биз блогду баштагандан баштап чет мамлекеттерге жумуштарга кирип, Кыргызстанда жумуштарга кирип, Чикагодан дагы биздин видеолорду көрүп жумуштарга кирген окуучуларыбыз көп. Ыраазычылыктарын жазыштырышат. Биз үчүн бардык элге эле ошол сиз сурап аткан маалыматты жашырбай эле баарына бөлүшүп, ушундай ITде ийгилик жаратсаң болот. Акысыз десең бул жерден оку, акылуу курстар десең мына биз ишенген курстар булар, менторлор десең бул кыргыз жигиттерди, байке эжелерди аркасынан ошонун айткандарын угуп, кеңештерин угуп, ийгиликке жетсең болот деп биз бөлүшөбүз. Бир кадам таштап бир нерсени үйрөнсө ITде, ошону аркадагы өсүп келе жаткан муун менен бөлүшөт. Ошондо картайгыча жүрүп, анан картайгандай эмес, ар бир ийгиликти, ар бир үйрөнгөн нерсени аркадагы келип аткан муун менен бөлүшүп, бири-бирине жардам берүү. Ошол себептен IT бул башка кесиптердин баарын басып өтүп, дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү, эң өнүккөн кесиптерге, эң айлыгы көп кесиптерге айланды. ITдеги адамдар эч убакта убактысын аябай силер менен сүйлөшкөнгө, интервью бергенге, билген билими менен бөлүшкөнгө даяр. ITнин сулуулугу десек болот, ITнин жакшы жагы десек болот ошол. Силер дагы ITге киргенде башкалар менен бөлүшүп, ошондой таасир калтырып, Кыргызстандагы билимдүү жаштардын өнүгүшүнө салым кошосуңар деген ишеничтебиз. Негизинен IT ошону үйрөтөт. Бири-бири менен баарлашып, бир результатка жетүү. Ар кандай ойдогу, ар кандай көз караштагы, ар кандай дүйнө таанымы бар адамдар чогулуп бир столдо отуруп, бир идеяга, бир проектке чогуу салым кошушуп иштегенди билишет. Азыр мисалы IT офистерде кыздар бар, эркектер бар, алардын ар кандай көз караштары бар. Бирөөсү Европадан келген, бирөөсү Азиядан келген, дагы бирөөсү аралдардан келген. Ошолор баары отурушуп, ушундай идеяларды чыгарышып,
кандай ойлоп көрбөгөн application'дерди ойлоп көрбөгөн бизге керектүү нерселерди мындай иштеп чыгышып атат. Ошолордун баары программисттер, айтишниктер, ар кандай көз караштагы. Ошол үчүн айтиде адамдар ар кандай болсо, ошол үчүн кыздар дагы айтиде окуп өздөрүнүн идеяларын, креативдүү идеяларын ишке ашырса, айти өнүккөндөн өнүгө берет да. Ой чабытты кеңейтүү үчүн кандай кеңеш бересиз? Китептерди окуш керек. Айтиге окуңуз, китептердин түрлөрүн, китептерди жылына адам жок дегенде 25 китеп окуш керек бир жылга. 25-50 китеп окусаңыз бир жылына. Көбүнчө эми китептер адаби китептер болгону да жакшы, бирок адам өзүн өзү өнүктүрүү, убакытты туура пайдалануу, анан дагы тайм менеджмент жөнүндө, анан акчаны туура пайдалануу. Ошол жөнүндө окусаңыз, көбүнчө адамдын өнүгүүсүнө көбүрөөк таасир берет. Интернетти бузуп кире аласызбы дейт. Ар бир эле программист бир кандайдыр деңгээлде серверлерди бузуп, вебсайттарды манипуляция кылганга кудурети жетет. Жөнөкөй жашоодо деле жаман адам болгуң келеби же жакшы адам болгуң келеби деген эле суроо. Мисалы, ошол хакердей күчтүү программисттер деле, ошондой күчтүү инженерлер деле, алар жөнөкөй компанияга хакерлерден коргоп, компаниялардын маалыматтарын ошондой жумуштарды кылышат. Ал эми хакер болом дегендер, жакшы хакер болсоңор, ал эч кандай жаманы жок. Закон ченеминде мыйзам ошол компанияга иштеп, тышкы хакерлерден компаниянын маалыматын cyber security деп коет, systems engineer деп коет, security engineer деп коет, ошолор жакшы хакерлер болот. Андай деңгээлге жетиш үчүн ошол жөнөкөй IT окуудан башташ керек, акырындан жетсе болот. Жакшы, бүгүн сүйлөштүк окшойт, аябай жакшы маалыматтар, жакшы суроолор болду. Баарыңарга ийгилик каалайм. Эгерде дагы суроолоруңар болсо, ошол YouTube каналдагы тиешелүү темаларга жазгыла, биз ал жакты карап жооп берип турабыз. Биз үчүн силердин суроолоруңарды бир жерге, эл көргөн жерге жазсаңар жеңил болот. Себеби башка мекендештерибиз, азыр өсүп келип аткан толтур айтиде окуган мекендештерибиз бар. Ошолор эле жооп берип коюшат. Алар курста окуп аткан адам бизге караганда көбүрөөк дагы билиши мүмкүн. Курстун баалары, окутканы жөнүндө. Ошол үчүн элдер көргөн жерге суроолорду жазыңыз, анан жаккан видеолорду бөлүшүңүз. Жакшы жашоону өнүккөн Кыргызстанды бири-бирине кайрымдуу, бири-бирине жардам берген чөйрөнү ушинтип бири-бирибизге жардам берүүдөн баштап түзөбүз. Рахмат, баарыңарга ийгилик.